Бул тоолор. Мен аларды караганда ааламдын жашыруун жылнаамасын көрөм. Жаратуучу миллиондогон жылдар эмгек кылганын көрөм. Мен жаратылыштын үнүн угам. Жаратылыш жана ата-бабаларым мага ушул жерде эмгектенүүнү мурастап калтырган. Мен чабанмын. Бул ишти мага атам, ал эми ага анын атасы өткөргөн. Биздин ак эмгектин башаты байыркы мезгилден башталат. Бул менин тагдырым. Мен аны менен жашайм. Аны мен өзүм жаратам. Азыр оңой эмес, кыйын мезгил, бирок бул сыноодон өтүү менин тагдырым экен. Бир аз мурун баары башкача эле. Биздин иш гүлдөп, өнүгүп турган. Чабан малды баккан, ал эми анын артында колхоз турган. Бул ишенимдүү таяныч эле. Бүтүндөй өлкөдө эт, сүт, жүн өндүрүлүп турган. Фабрикалар жана комбинаттар жүндү иштетип, жип ийрип жана жипти боёшкон. Бирок кийин баары кыйрады. Туташ менчиктештирүү, колхоздорду жана совхоздорду атайлап банкрот кылуу айыл чарбасынын жана бүтүндөй өнөр жайдын кыйрашына алып келди. Ортомчулардын ач көздүгү жана сараңдыгы бүгүнкү күндө биздин ишти кыйратып жатат. Алып сатаарлар кара санатайлык менен жана катаал аракет кылышууда. Соодагерлер алдын ала сүйлөшүп алышып, сатып алуу бааларын төмөндөтүшөт. Мен жана мен сыяктуу дыйкандарды аргасыз абалга коюп жатышат. Ири өндүрүүчүлөрдүн сүт сатып алуусу дагы дал ушундай жагдайда алар өздөрү каалаган шартты коюуга укуктуубуз деп эсептешет. Бизге мындай ортомчулардын эмне кереги бар? Алар бизди тоноп жана ишибизди жок кылып жатышат. Алар бизди кемсинтип жатышат. Биздин жүндү алтын жүн деп аташкан. Калыңдыгы 16 микрон болгон, назик жана жука. Бирок бүгүнкү күндө асыл тукум мал жок. Баары биротоло, жок болуп кетеби? 100 миңдеген дыйкандар, сен жана мен сыяктуу 100 миңдеген адамдар жаркын келечек тууралуу кыялданышат. Дыйкан, сен кулду куруп жана тойбогон ортомчуларды, алып сатаарларды, олигархтарды багуудан чарчаган жоксуңбу? Бүгүнкү күндө өз тагдырыбызды кура турган мезгил келди. Афган согушунун ардагерлеринин партиясы мени менен өлкөдө кой өстүрүүчүлүктү калыбына келтирүүгө болот. Бизде мал багуунун ыгын билген адамдар бар. Бизде тигүүчүлөр бар. Бирок бизде чынжырдагы башка маанилүү звенолор жок. Атап айтканда, тазалоо, токуучулук, тигүү фабрикалары, кайра иштетүүчү заводдор жок. Бизде адамдар бар, бирок индустрия жок. Бүгүнкү күндө жол бирөө гана. Биз бирдиктүү агрохолдинг түзүшүбүз керек. Система керек. Алардын менчик ээлери биз, дыйкандар, карапайым эл болобуз. Биздин ишке тиешелүү бардык маселелерди биз биргеликте чечебиз. Гүлдөп өнүгүүгө карай жол бирөө гана. Түздөн түз дыйкандар жана өндүрүүчүлөр өндүрүш каражаттарына ээ болушу керек. Биз ири холдинг курабыз. Ал жакта 10 миңдеген адамдар иш менен камсыз болот. Биз өлкөдө биргеликте этти кайра иштетүү боюнча 8 ири комплекстүү заводду жана сүттү кайра иштетүү боюнча 8 комплекстүү заводду, ошондой эле кошмо тоютту өндүрүү боюнча 2 заводду курушубуз керек. Араб өлкөлөрүнүн жана Ирандын, Бажы бирлигинин өлкөлөрүнүн рыноктарына чыгуу үчүн биз 100 миң тоннадан кем эмес эт өндүрүшүбүз керек. Бизде мындай чарба жок деп айтышат. Ооба, азыр жок, бирок биз аны кура алабыз. Заманбап рынок жогорку сапатты талап кылат. Бул үчүн малды багуунун эл аралык талаптарына жооп берген заманбап фермалар керек. Мал союучу цехтер жана кайра иштетүүчү ишканалар керек. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү бардык кайра иштетилген эт өнүмдөрү чет өлкөдөн ташылып келинген. Биздин ишканаларда бүткүл дүйнөдө кабыл алынган сапат стандарттары камсыздалган эмес. Бирок муну өзгөртүүгө болот. Мамлекет алыскы Австралиядан мериноз породасындагы койлорду, ал эми Германиядан уйларды сатып алуу үчүн эл аралык кредит алууну камсыздашы керек. Кыргызстанда мал чарбачылыгын калыбына келтирүү үчүн бизге 1,5 миллиондон кем эмес санда асыл тукум мал керек. Биз, дыйкандар, жаңы шартта эмгектенүүнү улантабыз. Бүтүндөй өлкө боюнча жаңы мал чарбачылыгы менен бирге курулуштун жаңы доору башталат. 300 баш короо кой бир дыйканга 2 миллион сомго чейин пайда алып келерин эсептөө анчалык деле оор эмес. Мындан тышкары дыйканда мал жана ферма сакталып калат. Бирдиктүү агрохолдинг Кыргызстанды жаңы деңгээлге чыгарат. Биздин өлкө мыкты эттин мекени болот.
Бүгүнкү күндө дыйкандын башка жолу жок. Бүгүн биз баарыбыз бир максат үчүн биригишибиз керек. Мен өз өлкөсү үчүн күрөшкөндөргө ишенем. Афган согушунун ардагерлери сыяктуу адамдарга ишенем. Мен алардын партиясынын программасына ишенем. Партия көптөгөн ортомчулардан жана ачкөз өндүрүүчүлөрдөн арылууну сунуштайт. Алар биздин эсебибизден татыксыз бай жашоосун камсыздап жатышат. Мындай тоноону токтотуу керек. Биз дыйкандар өнүмдү өзүбүз өндүргөндү жана сатканды, адилеттүү бааны өзүбүз орнотконду үйрөнүшүбүз керек. Бул күрөш, элдин жана ортомчулардын ортосундагы күрөш. Биригүү менен гана айылдын көйгөйүн чечүүгө болот. Бир дагы партия буга чейин сунуштаган эмес жана сунуштабайт. Анткени алар өздөрү ачкөз ортомчулардын жана өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргойт. Алар өкмөттү тандашат жана алар үчүн ыңгайлуу мыйзамдарды кабыл алышат. Элдин эсебинен байыбай, эл менен бирге байыш керек. Аталарыбыз келечек үчүн күрөшкөн. Алар артында бай, чоң өлкө турганын билишкен. Эмне биз алар калтырган мурасты татыктуу башкара албайбызбы? Табият тартуулаган бул керемет, бул укмуштуу байлык бизге арналганы анык го. Биздин өлкө элге таандык. Өткөн тарых менен биз сыймыктанабыз. Ал эми келечекте балдарыбыз жана неберелерибиз биз менен сыймыктанышат. Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы. Келечекке карай өткөндү эсте сактоо менен.